9 бөлүм. Бүт ысрайылдыктар өз уруулары боюнча эсептелген. Алар Ысрайыл падышаларынын китебине жазылган. Жүйүттөр болсо мыйзамсыз иштер үчүн Бабылга туткундалып кетишкен. Өздөрү ээлеп алган жерлерде Ысрайыл шаарларында жашаган алгачкы тургундар ысрайылдыктар, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана нетиндер болгон. Иерусалимде жүйүттүн кээ бир уулдары Бенжаминдин уулдарынан, Эпрайым менен Менашенин уулдарынан жашап турушкан. Жүйүттүн уулу Перестин уулдарынан Утай, Утай Амиюттун уулу, Амиют Омринин уулу, Омри Имринин уулу, Имри Банинин уулу. Шилондун уулдарынан Тун уулу Асая жана анын уулдары. Зирахтын уулдарынан Жеюэл жана анын 691 тууганы. Бенжамин уулдарынан Салу, ал Мешуламдын уулу. Мешулам Одабиянын уулу. Одабия Асенуйдун уулу. Жерухамдын уулу Жибнея, Узинин уулу Эйла, Узи Михринин уулу. Шепатянын уулу Мешулам, ал Ребуэлдин уулу. Ребуэл Жибнеянын уулу. Үй бүлөлөрү боюнча алардын бир туугандары 956 киши. Булардын баардыгы өз урууларында үй бүлө башчылары болгон. Ал эми ыйык кызмат кылуучулар булар: Жедая, Жояриб, Жахин жана Азария. Азария Хилкиянын уулу. Хилкия Мешуламдын уулу. Мешулам Садоктун уулу. Садок Мерайоттун уулу. Мерайот Кудайдын үйүндө башкаруучу болгон Акитуптун уулу. Ошондой эле Адая. Адая Жерухамдын уулу. Жерухам Пашкурдун уулу. Пашкур Малкиянын уулу. Ошондой эле Масай. Масай Адиелдин уулу. Адиел Жаксердин уулу. Жаксер Мешуламдын уулу. Мешулам Мешилеймиттин уулу. Мешилеймит Имердин уулу. Ошондой эле алардын бир туугандары өз үй бүлөлөрүнүн башчылары 1760 адам. Алар Кудайдын үйүндө ак ниет кызмат кылган эң жакшы адамдар болгон. Ал эми лебилерден Шемая, ал Хашубанын уулу. Хашуба Азрикамдын уулу. Азрикам Хашабиянын уулу. Хашабия Мераринин тукуму болгон. Ошондой эле Бакбакар Хереш, Галал жана Матания. Матания Миханын уулу. Миха Зихринин уулу. Зихри Асаптын уулу. Ошондой эле Обадия ал Шемаянын уулу. Шемая Галалдын уулу. Галал Жедутундун уулу. Жедутун Берекиянын уулу. Берекия Асанын уулу. Аса Нетопалыктардын айыл кыштактарында жашаган Элкананын уулу. Ал эми дарбазачылар Шалум, Акуб, Талмон, Акиман жана алардын бир туугандары. Алардын башчысы Шалум. Леби уулдарынын бул дарбазачылары чыгыш жактагы падыша дарбазасын бүгүнкү күнгө чейин кайтарышат. Шалум Корейдин уулу. Корей Эбиясаптын уулу. Эбиясап Корахтын уулу. Шалум жана анын уруусундагы бир туугандары корактыктар кызмат абалы боюнча жыйын чатырынын босогусунда күзөтчүлөр болушкан. Алардын аталары болсо Теңирдин станынын кире беришин кайтарышкан. Алардын үстүнөн мурда Элазар уулу Пинехас башчы болгон. Теңир аны колдоп турган. Мешелемия уулу Захария жыйын чатырынын эшигин кайтарган. Дарбазачы болуу үчүн тандалгандардын саны 212 болгон. Алар өз кыштактары боюнча тизмеге кирген. Аларды дөөт менен көрөгөч Шемуэл ишенимдүү адамдар болгон үчүн койгон. Алар да, алардын уулдары да жыйын чатырынын, Теңир үйүнүн дарбазасын кайтарып турушкан. Дарбазачылар 4 тарапта, чыгышта, батышта, түндүктө, түштүктө турган. Кыштактарда жашаган бир туугандары аларга мезгил менен 7 күнгө келип турушкан. Күзөтчүлөрдүн 4 башчысы лебилер, ишенимдүү адамдар болгон. Аларга Кудай үйүнүн турак жайлары менен казынасын кайтаруу дайындалган. Кудай үйүнүн айланасында алар түн күзөтүшкөн, анткени аларга кайтаруу иши тапшырылган. Алар ар күнү эртең менен эшиктерди ачып туруулары керек эле. Алардын кээ бирөөлөрү кызмат кылууда колдонулуучу идиштерге жооптуу болуп дайындалышкан. Алар идиштерди эсептеп кабыл алып, эсептеп берип турушкан. Башкаларына башка буюмдар менен керектүү ыйык нерселер, эң жакшы деп эсептелген ун, шарап,
зайтун майы, жыпар жыттуу заттар тапшырылган. Ыйык кызмат кылуучулардын уулдарынын кээ бири жыпар жыттуу заттардан жыпар жыттуу аралашма жасап турушкан. Корактык шалумдун тунуулуна лебилерден чыккан мататияга көмөч казанга нан бышыруу тапшырылган. Ишемби сайын нан курмандыктарын коюп туруу үчүн алардын каат уулдарынан тараган бир туугандарынын кээ бирлерине нан курмандыктарын бышыруу тапшырылган. Ырчылар леби урууларындагы уруу башчылар ибадатканадагы баардык кызматтардан бошотулган. Анткени алар күнү түнү өз кызматын кылууга милдеттүү болчу. Булар леби урууларынын уруу башчылары, өз урууларынын башчылары. Алар Иерусалимде турушкан. Гибондуктардын атасы Жейел Гибондо жашаган. Анын аялынын аты Маха, анын тунуулу Абдон, андан кийин Сур, Гиш, Баал, Нейир, Надап, Гедор, Ахио, Захария жана Миклот. Миклоттон Шимам төрүлдү. Алар өздөрүнүн бир туугандарынын жанында Иерусалимде бир туугандар менен бирге жашап турушкан. Нейирден Гиш төрүлдү. Гиштен Шабул төрүлдү. Шабулдан Жонатан, Малки-Шу, Абынадап жана Эшбаал төрүлдү. Жонатандын уулу Мерибаал, Мерибаалдан Миха төрүлдү. Миханын уулдары Питон, Мелех, Тахрей жана Ахаз. Ахаздан Жара төрүлдү. Жарадан Алемет, Азмабет жана Зимри төрүлдү. Зимриден Моца төрүлдү. Моцадан Бина төрүлдү. Бинанын уулу Репая, Репаянын уулу Элас, Эластын уулу Ацел. Ацелдин 6 уулу болгон. Алардын ысымдары Азрикам, Бохра, Исмаил, Шеярия, Обадия жана Ханан. Булар Ацелдин уулдары.